атасына кандай мамиле кылган, сахаба аялдар күйөөлөрүнө кандай мамиле кылган, алар да күйөөлөрү тиги желиктеп мондай бир катуу машиналар менен жүргөн эмес да, кыйналган да алар. Алла жолуна чыгышкан, ошолорго кандай кызмат кылган аялдар. Бүгүнкү күндө эркектер турат, эркектер таап келип атат, адалдан таап келсе да наразы болуп атпайбы? Сен досуңда эмессиң, сен тигинин күйөөсүндө эмессиң деп. Аялдар шүгүр келтирип күйөөсүн колдоп койсо эле любой эркек кыла алат. Любой эркекте намыс бар. Кыргыздын жалко эмес, дагы эле жакшы күмөн кылам. Баягы сахабалардын аялдары мындай дечи дейт го, сен мейли бир сом, эми биздин сом менен айтканда деле аз таап келсең деле эң башкысы адал таап келсең болду деп жөнөтчү дейт го эртеңген жумуштарына. Ачка отурганга даярбыз деп айтчу да. Андан көрө арам жебей эле коелу, ачка кала берели, Бүгүнкү күндө эмне деп атат? Сен астабасың деп атат, астабасың деп атат. Басында атат, намысына тиіп атат. Алла, ошо туугандар. Эми сен кетсе кетиш коңуздар. иншалла оңололу.